Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр, бул күндөлүк программасы, студияда мен Эркин Абдуллаев. Саламатсыздарбы. 20 жашка чейинки жаштар курама командасы Кытайга учуп келди. Кытайда 12 февралда Азия кубогу старт алат. Жана 53 өлкөнүн ичинен 16 команда тандалып, дал ушул Азия кубогуна чыккан. Алардын арасында Кыргызстан А тайпасында жайгашкан. Биздин атаандаштарыбыз турнир ээси Кытай, ошондой эле Австралия жана Катар курама командалар болот. Бул турнир маанилүүлүгү ушунда дүйнө чемпионатына жолдомо ойнотулат. Кыргызстан курама командасы эгерде жарым финалга жетчү болсо, ошол 4 мыкты команданын катарына кошулса, анда Чилиде өтө турган дүйнө биринчилигине демек мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан бул турнирге биздин команда албетте өтө жакшы даярдык менен келди деп айтсак болот. Биз А тайпасында жайгашкан болсок, биздин Б тайпадагы Иордания, же болбосо Сауд Аравия, ошондой эле Ирак командалары менен биз чейрек финалда беттешебиз. Чейрек финалдан жеңишке жетчү болсок, жарым финал бул дүйнөлүк чемпионатка жолдомо дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле Өзбекстан, Иран, же болбосо Түштүк Корея, Япония сыяктуулар алар ДС тайпасында жайгашкандыктан жарым финалга чейин алар менен беттешпейбиз. Андыктан дүйнө чемпионатына чыгуу мүмкүнчүлүгү кандайдыр бир деңгээлде бизге жакшы деп айтсак болот. Кыргызстандын жаштар курамасы алгач окуу машыгуу жыйынын Ысык көлдө баштаган болчу. Андан кийин Бишкек шаарындагы Мурас Юнайтеддин базасында өтө сонун база курулганын билесиздер. Дал ошол жакта машыгууларын улантты. Андан кийин жаңы жыл келгенде январдын башында 3 январ күнү жаштар курамасы толук машыктыруучу штаб менен Испаниянын Аликанте шаарына учуп кетишти. Ал жакта 4 контролдук беттеш өткөрдү. Алардын алгачкысы Картахена клубуна каршы. Аларды Кыргызстан курамасы 5-0 жеңип алды. Дал ушул жеңиш алып келген беттеште Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев да бар болчу. Беттештен кийин ал оюнчуларга жолугуп, жана ошондой эле машыктыруучу штабка жолугуп, алардын даярдыгы жакшы экенин баса белгилеп өткөн болчу. Ошондой эле Сергей Пучков, бул жаштар курамасынын башкы машыктыруучусу дагы өзүнүн сөзүндө айткан. Биз албетте ушул Азия кубогуна барганда биз биринчи кезекте өзүбүздүн оюнду таңуулайбыз, өзүбүздүн дымагыбызды көрсөтөбүз. Ал эми атаандашка карап, аларга карап тактика түзбөйбүз деген ою бар болчу. Мына ушул 5-0 эсеби кандайдыр деңгээлде анын сөзүнө дал келди деп айтсак болот. Бирок андан кийинки беттеш Афия клубуна каршы болду. Анда 0-4 менен биздин оюнчулар жеңишти аларга алдырып ийген. Андан кийинки беттеши Укам Мурсияга каршы. Дал ошол оюн көп нерсени түшүндүрдү деп айтсак болот. Укам Мурсия менен болгон оюн 3-1 эсебинде Кыргызстан курама командасынын пайдасына чечилди. Ошол оюндан кийин демек биздин курам Азия кубогуна дээрлик даяр болуп калды дегендей бүтүм чыгарса болот. Ал эми биздин көрөрмандарды кызыктырган негизги нерсе бул ушул Барсанын жаштар курамасы менен болгон таймашы болчу. Кытайга учуп кетердин астында биздин жаштар курама командасы Барсанын жаштар менен беттешти. Ал оюн албетте болордун астында Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев ошол жакка барып, биздин жаштар курамасынын оюнчулары менен жолугуп, машыктыруучу штабы менен жолугуп, бир топ аларга колдоосун көрсөттү. Жада калса ушул атайын тамактануу учурунда Кыргызстандан алып барган казы, карта, чучукту дагы өз колу менен оюнчуларга берип жаткан видеосу коомчулукта кызыл талкууну жаратты деп айтсак болот. Ошентип Кыргыз курамасын колдоп, андан сырткары Барселонанын президенти Жоан Лапорта менен жолукту. Билесиздер, Барселонанын Кыргызстанда Жалал-Абадта Барса академиясы бар, Бишкекке дагы бир Барсанын академиясы курулуп жатат. Андыктан алака жакшы деп айтсак болот. Ушул Камчыбек Ташиев менен Жоан Лапорта кыргыз футболчуларын Барселонанын академиясына кантип алып баруу боюнча, алардагы адистердин ошондо тажрыйба алмашуусу жана башка көптөгөн маселелер боюнча сөз кылышты. Ошол күнү кечинде Кыргызстан курамасынын оюнчулары, ошондой эле Жоан Лапорта, Камчыбек Ташиевтер баары чогулуп Барселона Валенсия беттешин көрдү. Билесиздер, ал оюн биздин көрөрмандардын эсинде болушу керек. 7-1 эсебинде Барселонанын пайдасына чечилген болчу. Дал ошол оюнду көрүшүп, андан кийин эртеси күнү биздин жаштар Барсанын ошол жаштары менен беттешти. Ал жакта оюн албетте 0-4 эсебинде атаандаштардын пайдасына чечилген болчу. Бирок эң башкысы биздин оюнчулар өздөрүнүн деңгээлин билип алды деп айтсак болот.
ошондо берген казык картаны чучукта актасын деген комментарийлер болду көрөрмандар тарабынан. Мүмкүн андай болбосо андан да көп эсеп жаралат беле, кандай болгон күндө дагы албетте Испания футболу, Барселонанын футболу бул дүйнөлүк бийик деңгээлдеги футбол деп айтсак болот. Мына ошондой даярдыктардан кийин Кыргызстан курамасы ошентип Кытайдын Шэньчжэнь шаарына учуп барды. Буюрса биз Азия кубогунда жаштар курамасына ийгиликтерди каалайбыз, тапшырманы так аткарып, ушул жарым финалга чейин жетип дүйнө чемпионатына жолдомо алат деген үмүттөбүз. Күндөлүк программасынын буга чейинки чыгарылышында биз Кыргыз премьер-лигасындагы трансферлер тууралуу маалымат берген болчубуз. Дал ошол чыгарылышта күйөрмандар бир топ комментарийлерди жазышты, алга боюнча сурашкан. Анткени дал ошол алга клубу жөнүндө ал жакта маалыматтар жок болчу. Бул боюнча эмне үчүн алгада трансферлер жокпу, же болбосо бул команда тууралуу эмне үчүн маалымат жок деген суроолор болгон. Мына ушул алга клубу тууралуу сөз кылалы. Алга клубу мындан ары жаштар курама командасынын базалык клубу болуп эсептелет. Азыркы учурда Кытайда жүргөн U20 алар Азия кубогунан келгенден кийин ошондо U23 болуп калат, же болбосо олимпиадалык курама команда болуп калат. Алар дал ушул алга клубуна жайгашмакчы. Кыргыз премьер-лигасына алга клубу дал ошол курам менен чыгат. Ошондуктан трансфердик терезеде алар активдүү болгон жок. Оюнчулар келе турган болсо, демек жаштар курамасынын башкы машыктыруучусу Сергей Пучков дагы менин оюмча дал ушул алга командасына башкы машыктыруучу болмокчу. Эми алгада шарттары өтө жакшы. Эмгек резерви, билесиздер, Бишкекте 6,5 гектарды ээлеген эмгек резерви толугу менен инфраструктурасы жакшырып, курулуш иштери дээрлик жыйынтыкталып калды деп айтсак болот. Бир чоң расмий беттештерди өткөрө турган оюн талаасы, бир табигый жана бир ушундай эле синтетикалуу эки машыгуу аянты бар. Ал жакта ошол олимпиадалык курама ошол жакта даярданып, Кыргыз премьер-лигасына алганын атынан чыгышат. Ош шаарындагы Акматбек Сүйүнбаев стадиону Борбор Азиядагы алгачкы клубтук турнирдин тайпалык оюндарын кабыл алганга даяр. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы Медербек Сыдыков менен Ош шаарынын жаңы дайындалган мэри Жеңишбек Токторбаевдин жолугушуусунда маалым болду. Бул клубтар аралык кафа турнири тууралуу айта турган болсок, ошондо 6 өлкө — Иран, Афганистан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстан ушул командалардын эми клубтары арасында болот. Буга чейин курама командалар ойноп келишкен футболдо жана футзалда, ошондо кыздар курамалары ойноп келчү. Эми клубтар аралык болуп, ушул ички чемпионаттарды өнүктүрүүгө болгон жаңы кадам катары кабыл алсак болот. Эми буюрса Кыргызстандан бул турнирге 2 клуб катышмакчы. Алардын бирөөсү Мурас Юнайтед, Кыргызстандын кубогун өткөн жылы жеңип алган команда, жана Кыргызстандын чемпионатында 2-чи орунду алган Дордой клубу ойномокчу. Абдышата 1-чи орунду алган, алар АФКнын Чакырык кубогунда ойнойт. Командалар жалпысынан 2 тайпага бөлүнөт. Ошол 2-ге бөлүнгөн тайпанын бирөөсүн Оштогу Акматбек Сүйүнбаев стадиону кабыл алганга даяр. Бул тууралуу тиешелүү арыз Кыргыз футбол биримдиги тарабынан КАФага жөнөтүлгөн. Кыргызстан боюнча быйыл 20дай стадион курулат, же болбосо реконструкциядан өтөт. Алар өткөн жылдын уландысы болмокчу. Билесиздер, өткөн жылы 12дей стадион курулган болчу. Бул ирет эми Баткен шаары, ошондой эле Нарын шаары, Талас шаары сыяктуу облустун борборлору, андан сырткары дагы бир нече аймактарда рай борборлордо орун алат. Алсак, Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы Медербек Сыдыков Баткен облусундагы президенттин атайын ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шайменов менен жолукту. Жана дал ошол жолугушууда ал өзүнүн делегациясы менен барып жолуккан учурда Разаков шаары, андан сырткары Баткен шаары жана Кызылкыя шаарындагы стадиондор толук реконструкциядан өтө турган болду. Ал жолугушууда кайсыл каражатка курулары, кайсыл мөөнөттө бүтөөрү жана ошол инфраструктуралык жактары толугу менен кантип чечилиши керек, ошол суроолордун баарына жооп алынып, демек бир пикирге келишти деп айтсак болот. Ошол Баткен облусундагы 3 стадиондон сырткары, мисалы үчүн Сокулуктагы стадион, Токмоктогу стадион, Шамалды сай жана Токтогул сыяктуу дагы бир нече стадиондор бар. Жалпысынан алганда албетте 20 стадион быйыл колдонууга берилет.
19 жаштагы улуттук курама команданын оюнчусу Бекназ Алмазбеков ФИФАнын расмий сайтына чоң интервью берди жана ал расмий сайттын башкы бетине чыкты. Интервьюда Бекназ Алмазбеков Галатасарайдын академиясынан баштап улуттук курама командага чейинки жолду басып өткөн жолун демек айтып берди. Андан сырткары биз дүйнө чемпионатына чыгуу үчүн болгон алдыдагы беттештердин ар бири биз үчүн финал деген теманы козгоду. Ошондой эле үй бүлөдөгү ата энесинин ага болгон тарбиясы жашоосунда, футбол жашоосунда канчалык маанилүү экенин айтып өткөн. Хусанов өткөн жумада Манчестер Ситиде дебют жасады. Анын алгачкы 5 мүнөтү өзгөчө оор болду. Өз дарбазасына бир гол алып келип алган болсо, андан сырткары бир сары кагаз алганга аргасыз болду. Андан аркы мүнөттөрүн өз деңгээлинде өткөрдү. Ал эми Хосеп Гвардиола беттештен кийин журналисттердин суроосуна жооп берип жаткан учурда мен азырынча ал оюндан кийин Хусанов менен сүйлөшө элекмин. Мен аны менен сүйлөшүш үчүн мүмкүн өзбек тилин үйрөнүшүм керек го деген пикирин айткан болчу. Ал эми көрөрмандар Абдыкадыр Хусановго арнап атайын сүрөөн ырын жазышты жана аны айтып чыгышты. Анда алга Хусанов алга, Хусанов Өзбекстандан, Хусанов окшош Джеки Чанга деген ушундай сөздөрү бар. Күндөлүк берүүсүндөгү негизги маалыматтар ушулар, бирок дагы бир нерсени баса белгилеп айтып койгус келип атат. Урматтуу футбол көрөрмандары, 12 февралда Азия кубогундагы алгачкы оюндар башталат. Silkway Travel атайын уюштурган тур бар. Мына ошол Кытайга барып, 3 беттешти көрүп келгенге 9 күндүк жана 2 беттешти көрүп келгенге 6 күндүк турларды сиздерге сунуштайт. Аны билүү үчүн сиздер албетте Кыргыз футбол биримдигинин Кыргыз курама аталышындагы Instagram баракчасына кирип, маалыматты ошол жактан алсаңыздар болот. Негизинен Кыргызстандын кайсыл курамы кайсыл жакта ойнобосун, кайсыл өлкөдө ойнобосун, дайыма биздин көрөрмандар Кыргызстандын желегин желбиретип ошол жакта колдоп турат эмеспи. Андыктан сиздерде Кытайга барып ушул жаштар курамасынын беттештерин көрүп келгенге жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Привет, болельщики! Ваша энергия помогает нам двигаться вперед. Кубок Азии Ю-20 в Китае ждет нас. Полный тур с проживанием, перелетами и билетами доступны на Silkway Travel. Алга, Кыргызстан! Күндөлүк программасынын бул чыгарылышы соңуна чыкты. Биз менен чогуу болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул видеого лайк басканды унутпаңыздар, биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Биз болсо кийинки берүүлөрдөн сиздер менен жолугабыз. Саламатта туруңуздар.